Быйылкы 2025-2026 жаңы окуу жылында 1-класстарды мектепке кабыл алуу үчүн учурда түндүк системасында атайын программа иштелип чыгууда. Ага ылайык ата-эне өзүнүн паспортундагы пин менен катталгандан кийин балдарынын маалыматы автоматтык түрдө чыгат. Анда баланын бала бакчага барбаганы да камтылат. Ошонун негизинде аталган программа аркылуу ата-энеге баласын 1 же 2 класска барса болоору көрсөтүлөт. Андан соң аларга тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Сиздер кыйналбайсыздар да? Мисалы, ар бир ата-эне өзүнүн фамилиясын жанагы киргизгенде эле өзүнүн баласынын жана ийинин менен чыгат да. Анан система ага өзү сунуштайт. Мисалы, эгерде сиздин балаңыз 2019 жылы төрөлсө, сизге дароо эле 1-класста сунуштайт. Сиздин жана жашаган жериңиздеги жакынкы мектептерди сунуштайт. Анан баягы сиз ооба мен балам 2019 жылы төрөлгөн, ооба 1-класска барыш керек деп анан мектепти тандап аласыз. Эгерде сиздин балаңыз 2018 жылы же 2019 жылы туулган, бирок мектепке чейинки даярдык программасынан өтүп койсо, же бала бакчадан, же мектептин базасында, же жеке менчик бала бакчадан, же кандайдыр бир борбордун базасында, анда сизге система өзү 2-класста сунуштайт. Сиз мындай кыйналбайсыз да, мен эмне кылам, баламды азыр 1-класска алып барамбы, же 2-класска алып барамбы дебейсиз. Система билет да. Бизде атайын балалык деген платформа түзүлдү. Ошол жерге бүт жанагы бала бакчалар, муниципалдык, мамлекеттик, жеке менчик, анан борборлор, анан мектептин базасындагы жанагы мектепке чейинки даярдыкты көрүп аткан балдар ошол жерде платформа да ошол жерде. Анан тиги платформабыз бул платформа менен бириккен, баары түндүк системасына бириккен. Ошон үчүн сиз болгону кирип, баягы өзүңүздүн фамилияңызды өзүңүз табышыңыз керек болду. Анан ал жерден система өзү сизге сунуштай баштайт. Эгерде эрте баштайбыз каттоону, эгерде кандайдыр бир проблема болсо, кайрыласыздар. Ал эми ушул жылдан тарта жаңы кабыл алынган 12 жылдык билим берүү системасына окуу программалар этап менен өткөрүлөт. Ага алгачкылардан болуп быйыл мектеп босогосун аттай турган 2018-2019 жылы туулган балдар барышат. Алардын менчигинин түрүнө карабай бакчага баргандыгы, наристе программасы боюнча окуган маалыматына карап кабыл алынат. Алардан сырткары бул жаңы система менен азыркы 3-класстын окуучулары 5-класска, 6-класстын окуучулары 8-класска көчүшөт. Аталган ыкмат 4 этап менен улантылып, 3 жыл ичинде 12 жылдык программага өтүү күтүлүүдө. 2025-2026 окуу жылында 1-класстарга 2019 жылдын 1-январынан 2019 жылдын 31 декабрга чейин төрөлгөн балдарыбыз 1-класска катталат. Ал эми 2018 жылдын 1-январынан 31 декабрына чейин төрөлгөн балдарыбыз эгерде мектепке даярдык көрүү боюнча программасынан, наристе программасынан окуган болсо, же балдар мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде балалык программасы менен, мектепке даярдоо программалары менен окуган окуучуларыбыз булар 2-класска атташат. Алардын 1-класста окубай эле, алар 0-класста азыр окуп аткан окуучулар түз эле 2-класска барышат. Ал эми 2019 жылдын төрөлгөн окуучуларыбыз, балдарыбыз, булар баары 1-класска барышат. Эгерде ошол 2019 жылдын башында төрөлүп, анан ушундай бакчаларда окуп калган болсо, бакчалардын даярдоо тайпаларында жана мектептердеги 0-класстарда окуп калган болсо, ал окуучуларыбыз албетте 2-класска барышат. 2025-2024 жылы 12 жылдык билим берүү программасы менен болгону ушул жаңы келген 1-класстын окуучулары жана 0-класстан 2-класска отурган окуучулар, мындан сырткары азыркы учурда 3-класста окуп аткан окуучуларыбыз 5-класска отурушат. Ал эми азыркы учурда 6-класста окуп аткан балдарыбыз, алар 8-класска отурушат. Мына ушул класстагы окуучуларыбыз 12 жылдык билим берүү программасы менен окушат. Ал эми алар менен параллелдүү окуп аткан класстар ошол эле 1-класстар, ошол эле азыркы 1-класстар окуп аткандар 2-класска көчкөндөр, жана ошол калган класстардын баардыгы эле 11 жылдык окуу программасы менен билим алышат.
12 жылдык системага өтүү менен жогорку класстардын окуучулары болочоктогу кесибин алдын ала аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Мындай ыкмага өтүүнүн эң негизги максаты сандан сапатка өтүү. Аны улай азыркы учурда мектеп окуучулары чет жактарга окууда да. 11 жылдык аттестаты менен кошумча дагы 1 жыл атайын курстарда окууга мажбур болуп келишкендиги белгилүү. Анткени бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү 193 мамлекеттин ичинен 150 мамлекет 12 класстык билим берүү системасында окуп келишет. Өнүккөн өлкөлөрдүн баары Европа, Азия дейбизби, эч ак эле 12 класстык билим берүү системасына өтүшкөн. Ал эми Кыргызстанда да мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөр 2028 жылдан баштап дүйнөнүн кайсы өлкөсүнө барып жогорку окуу жайларга тапшырбасын, дароо эле 1 курска кабыл алынары айтылууда. 12 классты бүткөн окуучуларыбыз 2027-2028 окуу жылдарда биринчи болуп мектепте 12 жылдык билим берүү программасы менен аякташат. Кыргыз Республикасындагы 12 жылдык билим берүүнүн этабы бул этап менен өткөрүлөт. Быйылкы жылы биз 4 классты ушундай бир класстан аттап окушат. Кийинки жылы дагы 4 класс, андан кийинки жылы дагы 4 класс болот дагы. Ошону менен 3 жылдын ичинде биз 12 жылдык окутуу программасына өтөбүз. Азыр 11 класста окуп аткандар, алар дагы кошумча 12 класска окуйбуз деп ойлобош керек. Анткени булар 11 класста окуп аткан окуучуларыбыз кадимкидей эле 11 жылдык программа менен окушат дагы. Быйылкы жылы 11 классты аякташат. Ал эми Кыргызстанда жаңыдан кабыл алынган бул окуу системасы ата-энелер тарабынан да колдоого алынууда. Мындай ыкмага эч ак өтүү керек болчу деген мындагылар келечекте балдардын чет жактарда билим алуусуна жакшы болуу эле тим болбостон кесип тандоодо да бир топ жеңил болмок деп турушат. 100 жылда эл жаңырат, 50 жылда эл жаңырат деп коет го. Ошол сыяктуу эле бул 12 жылдык окуу системасы уже буга чейин эле болуш керек болчу деп эсептейм менимче. Себеби улам балдар чоңоюп 8-9 класста балдар переходный возраст болгондо эле мектепти таштап башка колледждерге тапшырып кетип атышат дагы. Мамлекет жактан, мектеп жактан, анан ата-эне жактан тараптандай көзөмөлдө жоголуп калат дагы, бала өзүн таппай калып атат да. Ошол нерседен улам айтат элем, бул 12 жылдык окуу системасы аябай жакшы. Ата-энелерге дагы, мамлекетке дагы пайдасы тиет деп эсептейм. Ушул 12 жылдык билим берүү системасы боюнча албетте баягы элибизде кайчы пикирлер көп болуп атат. Мен мисалы кошуламын. Анткени чындыгында эле азыркы мына иш-чарада дагы айтылып кеткендей, балдарды кесипке багыттоо 3 баягы бөлүмгө келгенде балдарыбыз кесип тандоодо өтө кыйналып жатат да. Балким мектептен ушул кесипти тандап чыкканы келечекке жакшыдыр. Билим берүү министри бул жаатында окутуунун мазмуну өзгөрүп, заман талабына жараша жаңы муундагы окуу китептери болот деп ишендирүүдө. Ага ылайык окуучуларга билим берүү методикасы өзгөрөт. Жаттама билимден пайдаланма билимге өтүп, мугалимдер да ошого жараша окутулуп даярдалары айтылууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.